Салам достор, сиздер менен Артист KG YouTube каналы, мен Азамат Сөнов. Биз бүгүн Кошунан Тандабайттын 3-сезонунун съемкасына келдик. Биз менен жүрүңүздөр, кызыктуу учурларын көрсөтөбүз. Актерлордон, режиссердон интервью алып, биз менен акырын киргиле. Кошунаңды карап, сен жамандаба. Сөздөрүң жүрөккө, сен жакындаба. Кандай болбосунан сагаттарың бар. Жашоо бергелек, кошунаны таңдаба. Мен оюм боюнча ушу экинчи сезон менен бүтүрүп эле коеюн дегем. Ачык финал болсун деп, анткени бизде негизи көрүүчүлөр мындай хэппи эндке неметип калып, көнүп калыптыр да. Хэппи энд бүт аягында баары жакшы болот, баары үйлөнүшөт, баары сонун болуп кучакташып ошо менен бүтүп калат депчи. Жашоодо андай эмес да. Анан бул сериалда кичине башкачараак кылып туруп, ошондой ачык финал менен бүтүрөйүн деген. Бирок продюсерлер дагы, мындай телекөрүүчүлөр дагы, эл дагы сурап баштады, комментарий неме болуп, просмотрлар көп болду, ой пикирлер көп болду, анан мейли уланталы деп сценарий жазып баштадык. Мен негизи бул проектке чейин Элемне дейт долбоорун кылып жүрчүбүз. Аякта режиссер болчумун. Биз балдар менен чогуу иштеп, чогуу сценарий жазып, анан Элемне дейт 4 сезон кылгандан кийин башка формат коюш керек деп ойлонуп туруп, ошо сериал кылалы деп чечтик да. Негизи идея бул Ростислав Ященконы кал, Азиамикстин резиденти. Ошол келип мага айткан: Радик, вот так вот 6 классных актеров в одном месте, лестничная площадка, соседи дейт. Все, анда жакшы болот экен деп мен уже балдар менен сценарий жазып, ошентип баштадык. Озачу. Все, давайте, да? 3 минут калды. Озачу. Сейчас перерыв, да? Да, давайте. Жакшы. Биринчи суроо. Чыгармачылыкта эмне жаңылык болду? Чыгармачылыкта өзүңөр көргөндөй Кошунан Тандабайттын 3-сезонун тарта баштадык, Кудай буйрса. Ошол эле жаңылык азырынча. Кошунан Тандабайт образыңыз жагабызбы? Окшоштук жактары көппү? Жок, окшоштук жактары аз эле негизи, бирок мага жагат образ. Эмнеге дегенде, элдин баарына жакпайт, бирок мага жагат. Эмнеге элдин баарына эмнеге жок? Элдин баары жаман көрөт Жоманы, анткени Жома деген аялына жадам бербей. Экинчи сезондон кийин айрыкча хейттерлер көбөйүп кеткен да, менкичи. Меники эмес, Жоманыкы. Окшоштук жакта, окшош эмес жактары кайсылары? Окшош эмес, мен ичпейм да. Биринчиден. Таксовать этпейм да. Жалкоо эмес мындай, үй бүлөң. Кинодо да чекпейсиз бирок? Чегем? Кино чекесиз. Чегем, просто чеккен кемелер бол элек, эпизоддор, сценалар. Бирок по идее Жоманын образы чегет да. Ичет, чегет, аялына жардам бербейт. Кыздар менен иши жок, короче, ушундай да. Так, я вот думаю, немени тамак жасагандай. Еще один как добавишь? Бирок могуну кесип аткандын немесинен кийин уже бияка ментип койду. Долго тигизбесең? Да. Экинчи сезондун аягында үй менен эмне болот? Өрттөн күтпөдү эле. Өрттөнгөн. Ошо өрттөнөт. Экинчи сезондо үй жокпу? Квартира алып жүрөсүңөр. Эми өрттөнгөндөн кийин бүттү да, иш бүттү да. Аны 3-сезонун 1-сериясынан кийин эле эме болот. Билинет. Менин ичинен чыгып аткан. Бирок 3-сезондо Жома кичине оңолот. Эми кичине болгондо кандай? Оңолот да. Вы же сняли? Нет. Доллар десең, доллар деле бар. Да. Эми башында кыскача сериалга кантип келип калдыңыз? Ким аркылуу, ким чакырды? Сериалга эмнеден келип калдым? Ушу өздөрү эле чакырып калышты. Баягы 1-1 студиянын баардыгы эле дос балдар. Анан жазып атышканда эле негизи, кстати, Эркин Усимбаев ойномок экен. Сиздин ролуңуз да? Менин ролумда. Анан эмне болгонун билбейм, иш кылып, анан мага чалып калышыптыр. Экөөңүздөр тең красавчиксиздер. Ошо, бирок ал деген эме толуп кетпеди, семирип кетпеди. Мен да толуп кеткем, мен ойнойм дегенде биякта резко арктай калдым да. Тиш унчуккундай көрдүм. Начали!
жома карачы эмне кылганың бул? Сиз эми өзүңүз режиссерсиз го. ооба. Анан биякта Радик Байк режиссер, Радик Байкан как режиссер катары кандай мыкты режиссербу же кандай? Эми баардыгыбыз эле мен жаңы эле үйрөнүп келдим да. Анан мен билбеген нерсени Радиктен үйрөнөм. Мен билип аткан нерсени ал Радик менден үйрөнөт. Ошо калган баары эле Радикта самоучка, мен да самоучка, биз эч кандай окуган эмеспиз, болгону китептен гана окуганбыз. Жана ар кандай китептер бар. Ошолорду окуп үйрөнгөнбүз. Мага куру керек го дейм. Кимдикин алып келе? Салават. Салават. Мо съемка өткөндөн баары чогулуп жарабыз айтып келели. Толтура үйлөр бар эне. Бүт бар бай еще. Сиз режиссерсуз, анан мен иштешип аткан актерлордун көбүнчөсү вот Актанбай Керим Пеке деле, алар деле режиссер го. Анан алар менен иштеш кандай сизге? Оңой элеби? Оңой эле. Мен негизи мага мисалы кандай бир критика айтып атса мен угам да. Особенно если башка режиссерлар айтып атса. Бирок бул сериалда биз мындай Эрмек Талабеков, Актан Жескелдиев алар актер болуп келишет. Актер болуп сонун 100% өзүнүн актерлугун көргөзүп туруп анан кетишет да. Балким мен өзүм дагы кээ бирде тартылып калам да. Ошо мен дагы мисалы бул туура болуш керек деп ойлойм. Мисалы Амантур Ормуковдун кинолорунда аткаргам, Бажарикиде. Мен аяка барып байке мындай кылып көрбөйлү деп айтпайм да. Ал мага сценарийди берет, мындай деп мен актер катары ойноп берем да. Я вам дам по 500. 뭐 артотате 뭐. Артистиве. Болбойт а? Коштан тандабайттын сценарийлерин жагабы же мындай нахады өзүңүз да өзгөртүп кошуп турасызбы? Башында сценарийди бергенде окуйм. Жакпачу жерлерин, эми жакпачу эмес, эми жагат эле дечи, просто Кошчу жерлерин. Кошчу жерлерин кошуп, алчу жерлерин айтам. Эми мен Радик бул жакта режиссер да өзүчү. Мен баягы сунуш гана киргизем, кеңеш берем. Бул жерин монтип койсоң жакшы болбойбу дейт. Ошо керек жерлерин алат, керек жерин кошот. Бирок көп жерин Радик өзү дагы баягы негизи эле бул туура деп ойлойм. Баягы уккан, анан угуп туруп өзү анализ кылып чечимге келген. Бул абдан сонунго деп ойлойм. Мына айтканымды угат дагы баягы угуп туруп анан өзүнүкүндөй кылып жасайт. Ошо алчу жерлерин алып керектилерин укпай коет. Укпай койгон деле туура деп ойлойм. Анткени может мен деле ошибаться этишим мүмкүн, ката кетиришим мүмкүн. Анткени мен деле сериал тартып көрөлөкмүн да. Буюрса сериалды алдыда тартабыз. А всё нормально, всё уже. А не всё. Так, туфли тоже. Не. Чьи туфли теперь их носить придется? Не деласын. Или может быть обычно черные? Все, готовы? Снимаем? Образованиеңиз боюнча режиссерсиз, оператор режиссерсиз. Режиссер болчусуз го. Ким айтты муну? Режиссер эмессиз билесиз. Акушер-гинеколог муну. Жок, мен Кыргыз мамлекеттик искусство жана маданият университетин бүтүргөм. Бирок мен режиссура менен социалдык маданий ишмердиги деген факультет бар. Ал жактан баягы уюштуруучу, продюсер деген сыяктуу нерселерди үйрөтөт. Бирок режиссер эмессиз. Бирок режиссер, негизи кесип боюнча режиссер эмесмин. Бирок мен режиссерлукту көгөрүп атып, толтура курстарга барып окугам да. Биле алгансыз. Биле албай эле окугам. Курстарга барып, мен агайым мастерлерим Темир Бирназаров, Шамил Жапаров, Актан Кубат, ошолса мастерлерим көп эле да, алардан мастер-класс алып дегендейчи. А бирок мен искусство институтунда окуп атканда биздин факультетте режиссура, актерлук чеберчилик, сценарное мастерство, сцена движения, сценическая речь деген 5 сабакты майын чыгарып окугам. Ошондуктан актерский жактан дагы эмем бар. Эмне деп койчу эле? Билимим бар деп койсом болот. Сиз өзүңүз негизи режиссер эмессиз, кесиңиз? Жок. Режиссер эмес. Самоучка. Политехти бүткөм. Политехти бүткөм. Эмне жагы? Политех ФИТ деген факультет бар болчу. Инженер-педагог. Азыр бар болуш керек, билбейм. Ошо. Эми эмнеге режиссер болуп баштаган мен чогуу эле тамашоодо ойноп атып, тамашоо КВН сценарий болуп атып, анан ошо элимдей долбоорун кылып, не жаңылык балдар менен чогуу иштешип, ошентип анан ушуга электенип кеттим да. Вот сизден режиссер катары Коштан Тандабайттын режиссер катары суроо сизге.
Коштан тандабайт сериалга конкурент болгон азыр башка кыргыз сериалдардан кайсы сериалды көрө аласыз же конкурент жок дейсизби? Мен тилекке каршы Сериал көрбөйм деп кутуп кеткен. сериал жок, мен уккам, бирок көргөн эмесмин сериалдарын. Таң алдында деген сериалдын немесин үзүндүлөрүн көргөм. Азыр конкуренция жок го дейм. Бизге эмес, негизи эле сериалдардын ортолорунда конкуренция жок, анткени сериалдар аз. Биздин индустрияда көп сонун ар кандай жанр, ар кандай форматтар менен сериалдар чыкса, ошондо конкуренция болот. Биздики азырынча мындай кыска 20-30 мүнөттүк сериялар, үй бүлө жөнүндө, достор жөнүндө мындай аны мындай неме жанрда легкое кино деп коет. Ошондой эле чыгып атат. Балким бир сериал ужас жөнүндө болсо, бир триллер болсо, бир комедия болсо, ошондо ар кандай жанрлар, фантастика чыкса, ошондо анан конкуренция болот да. Биздики азыр аябай эле аз сериал ошон үчүн. Биздин эмнеге кыргызстардын сериалдары көбүнчөсү максимум 30 жарым саат эле да. Вот азыр Турция, Кореян сериалдарын карасаң, бир сериясы эле 2 сааттан ашык кетет. Ошо бул баары акчага байланыштуу, анткени ар бир мүнөт бул акча. Айтып атпаймынбы, кино тартып атканда 1 саат 20 мүнөт болот. Биздики 2 сааттык кинолор дагы жок азырчы. Биздики 1,5 саат максимум. Анткени ар бир мүнөт кинодогу, ал 1 мүнөт мисалы 1 күн тартылышы мүмкүн да, ошон үчүн акча. Кинодо актерлордон сырткары дагы бир топ иштейт, алар операторлар, художник-постановщиктер, гримерлор, костюмерлер, мен бул ошо сыртын айтып атам да, ичинде дагы административная группа бүт баары бар, анан ошолордун баарына акча бериш керек. Алар жөн эле чыкпайт да, ошон үчүн оор дейм. Достаточно, да. Спасибо. Все, да? Блин, звук пошел. Туфли жок? Азыркы учурда вот сериалдардын арасында Коштан Тандабайттан башка, Коштан Тандабайтка конкурент болгон башка кайсы сериалды көрдүңүз? Мен көрө элекмин андай сериалды, эмнеге дегенде. Азырда Мен бул сен деген сериал чыкты. Бирок алар конкурент эмес. Конкурент эмес. Однозначно конкурент. Байкуш. Ал байкуш сериалда да койсун. Тамаша. Конкурент эмес болгон. Не твой уровень дегенде эле. Жок, Коштан Тандабайт багы биринчи чыгып алгандыктан элдин баары сүйүп кирип кетти биринчиден. Мисалы үчүн азыр деле скетч шоу же болсо тартып турган болсоң, элемнет менен жаратчыга жетпей калышы мүмкүн. Анткени алар планканы коюп койгон, андан ары аша албайсың да. Ошол сыяктуу эле Коштан Тандабайттын масштабтарын алганда дагы, актерский составды алганда дагы башка сериалдар аксап калышы мүмкүн. Бирок ошентсе деле ар бир сериалдын өзүнүн көрүүчүсү бар да. Ар бир сериалдын өзүнүн көрүүчүсү бар. Ошол эле Байкуштун алдында карасаң 500 комментарий болсо, биздин деле Коштан Тандабайттын алдында 500 комментарий. Анткени ар бир сериалдын өзүнүн көрүүчүсү болот. Эме сыяктуу болуп калды. Автан иштеп аткан көргөзөсүңөр да. Сериалда Коштан Тандабайтта сериалда образыңыз өзүңүзгө жагабы? Жагат. Ар бир эменин образ негизи эле жаккан үчүн ойнойм. Жакпаса ойнобогом. Көп эле чакыруулар болот. Аябай көп эмес, болот да чакыруулар. Бирок ошондо жагып, анан постоянно образды алмаштырып турганга баягы умтулам. Анткени бир образда жүрө берсең, жанагы операция дагы шурик барго. Ошондой сыяктуу болуп каласың да. Ал ошол шурик боюнча калып калганда мыкты, өтө мыкты ойноп салган. Ошон үчүн башка кинолорго да чакырбай калган да. Безопасный город камерасы бар, Анда моккойлу тарта берсин, түшпөй турбайсыз баары. Какой тартасың бар, ишет турбай. Батегим жок деп кайгырба, картондон сенин батегиң. Болгону сериал тартуу аябай оор нерсе да. Аябай оор нерсе, анан мунун эмеси дагы. Мисалы үчүн кино тарттың, кинотеатрларга бердиң, ал акча алып келди. Сериалды кандай эмес. Спонсорлордун башында аласың, тартасың, YouTube'га жибересиң, бүттү. Телеканалдарга сатылбайбы? Качан биздин Кыргызстанда телеканалдар качан бай болчу эле? КТРге барып туруп, мен проектим бар десең, алар тескерисинче сонун проектти худсоветтен өткөрүп дейт дагы, худсоветтен өткөрбөй эле кетирип салат.
өтпөй калат. Болбосо сен жакшы проектлериң бар болчу. Казакстан, Россияда телеканалдар бай болгондуктан алар сатып алышат. Бизде Кыргызстанда андай жок. Андай жок бизде. Мен ойлоттум, бизде деле бар болушун. Биздики тескерисинче өзлөрүнүн праволарын качать этет да. Могу жери Биздин момду. каналга бергенге акча бергиле бизге деп. Могу жери момду болбой калыптыр еще. Мону алып салла деп өзлөрү. Bizde anda emес, bizde anda emес. Ошондуктан эптеп сеттеп арабасын тартып аткандар. YouTube каналдан да. Через YouTube анан ошо YouTube'да болуп аткан реклама аркылуу да. YouTube'га сен сериалдын арасына кошкон реклама аркылуу. Ошондуктан Ошол сериалдын арасында кичинекей ушул рекламалар бүт баарын бюджет жаап анан, жапкан үчүн болуп атат да, жапкан үчүн тартып атышат да. Анан ошондуктан азыр эптеп сеттеп өзү арабасын тартып аткан чыгармачылык топторго колдоо көрсөтүш керек. Биринчиден аларга хейт айткандын кереги жок, анткени бизге эч ким берген жок акча, мамлекет берген жок, эч ким төлөгөн жок. Көрүүчүлөр дагы төлөгөн жок. Көрүүчүлөр жөн эле көрүп атышат чыркап коюп. Ошондуктан мома болбойт экен, момага жаккан жок деген сыяктуу комментарийлерди жазбай, тескерисинче бизге дем күч берсеңер, мындан да көбүрөөк долбоорлор болмок деп ойлойм. Жома, не кылганың? Рубашка азыр кел. Ремонтты төлөп бергиле десе, ким төлөп берет? Азыр астынан кошконлор кетип ремонтты төлөп бергиле десе. А сиз сериал эмес мындай толук метраждуу кинодо режиссер болдуңуз, Ванчопан менен ошо дебют болгон. Жакында 5 бармак деген кино чыкты. Анда сиз өзүңүз режиссер болдуңуз. Просто азыр киного, сериалдан киного өтүш кичине немерээк болуп атат окшойт да. Кыйыныраак балким, жөн албай атамбы. Биз сериалда мындай 5 сааттык убакыт берилет да, мына бүт персонаждардын баарын ачып бер, бүт персонаждардын баарын, бүт окуялардын баарын ачып бер деп мага ошондой задача коюлат. А кинодо мындай кыска нуска кылганды азырынча пока жакшы, аябай жакшы кино тарттым деп айта албайм. Ошон үчүн буюрса. Бирок ошентсе да 5 бармак жакшы чыкты. 5 бармак мага сценарий 5 бармактык аябай жагат. Сценарий. Биз балким мен ал каталарды өзүм билем, пока айтпай эле коеюн. Вот буюрса балким интернетте чыкса, кинотеатрда көрбөй калган адамдар көрөт болуш керек. Ошо. Азыр кинотеатрда болуп атат 5 бармак. Азыр кээ бир залдарда болуп атат. Кинодо, например, кинотеатрга коюп берип, толук метраждуу кино таккандар. Алар ошол жактан эми акча көрөт, четте касса элдер кирип атат акча төлөп. А силердики телевизорго бекер кетип атат, анан YouTube'га бекер кетип атат. Анан жана ортодо кичинекей реклама үчүн эле ошол баарын жаап коюп болуш керек. Негизи сериалдар менен биз көп акча таппайбыз. Биздики актерлорубуз дагы сериал менен таппайт акча. Алар кээрлер той алып барат, кээрлер неме дейт. Мен өзүм дагы кичине башка, мен реклама өзүнчө тартам, башка жумуштар. Бул сериал хобби да, чыгармачылык. Анткени чын эле биздики бирде телеканал, бирде телевидение акча төлөбөйт. Ошо автоматикинде сурадык. Мен мурун ойлочумун, силер готовый продукты алып барсаңар телеканалдар сатып алат деп. Автоматика айткан. Башка өлкөлөрдө ошондой экен. Биз казак досторубуз бар. Алар дагы ушундай сериал, ар кандай долбоорлорду кылышат. Алардан сурасак, телеканалдар сатып алат дейт да. Биз мисалы сериал жазап туруп, телеканалга алып барабыз. Алар бүт акчанын баарын берет. Биз ошо менен жүрөбүз. А биздики өзүбүз тартабыз, өзүбүздүн акчабызга барып туруп телеканалдарга мына мону көргөзүп коесуңарбы дейбиз. Алар все давайте деп алып кетишет. Сиз тартылган кинолор комедия тартылып турабы? Көбүнчөсү комедия, бирок 5 бармакта эле башкача роль ойногом. Мурун 5 бармак деген. Бирок ал кино в целом ал деле комедия. Ал трагикомедия да, негизичи. Вот комедия эмес, башка мындай боевик, драмаларда тартылайын. Драма. Эми мен тартылайын деген ойлор бар, эгерде чакырса, бирок баары деле элдер бага мени тамашачы катары, юморист катары көргөндүктөн мен бетим экрандан чыкканда баягы сизди көргөндө күлкүбүз келе берет деген сыяктуу да, ошондуктан мен оюмча азыр андайларды аткарсаңыз да окшош калат дейсизби? Жок, окшошот эле. Колдон келет. Болгону режиссердун берген задачасына, режиссердун берген талаптарына ылайыкта. Аткарып туруп адамды көрүү үчүн ыйлата аласызбы? Ыйлаткан оңой эле. Күлдүргөн оорураак. Ыйлаткан оңой, күлдүргөн кыйын деп туруп эле. Анан көбүнчө бүт кинонун баары эле комедия го. Ошончолук бизде кыйын режиссерлордун баары, сценаристтердин баары. Биринчиден анын баарын кимдер ойнойт? Тамашачылар ойнойт, көбүнчөсүн. Анан баягы өзүнүн турган труппада эле мындай комичный актерлор ойнойт. Ошол эле Аскат Байке, Эркин Эгембердиев, Мурат Мамбетов. Байкасаң Дем театрда эле
чыкканда деле элдин баарын күлдүрүп чыккан. Тем театр. Тамашоо деле күлдүрүп чыккан. Мурат Мамбетов сыяктуу агайларыбыз келли чүгүлөлү алар деле күлдүрүп чыккан. Анан буларга күлбөсө анан кимге күлсүн мисалы үчүнчү. Күлбөй турган кинолор толтура эле го. Толтура эле болгону аларга азыр талап жок да. Элдер аларга барбайт. Талап комедия кылып аткандыктан алар айла жок комедияны тартасың. Сурада жана 5 жыл окуп 5 жыл окуп, актерлор бар, 5 жыл окушат, театрда жүрүп, өмүр бою театрда жүрүп, бир да киного тартылбай же тартылса да бир эпизодко тартылып, ушундай тааныш актер бар да. Анан ошол айтканда, ошо тамашалоочуларга эметсең, интервью алып калсаң айтып кой же мындай балдарыңа айт дейт да. Ошо негизи чынында ошо 5 жыл окуган актерлор тамашаочуларды эле жаман көрөт экен. Билем аны. Аябай эле жаман көрүшөт. Аны мен билем. Бирок мен өзүмдү баягы тамашоо мага трамплин болду да. Мен өзүмдү баягы искусствий адам катары эсептегендиктен мен алардын сөзүнү менен баягы Сиз негизи тамашоодо ойносоңуз деле өзүңүз тилешет. Ошондуктан алар менен мен баягы кечке эмет алам да. Тең тайлаша, спорт атылам. Эми сиз эми аяктан чыгып турсуз да. Башка тамашаочулар көбүчөсү мен көп эле тамашаочулардын оюнун көрүп алып эле мен көп жерден халтура теккендерин байкайм. Халтура деп коет да. Халтура теккендерин байкайм. Ойнобой койгондорун байкайм. Жөн эле көрсөтүп койгондорун байкайм. Мына мен азыр таксист болуп атам деп мисалы үчүн көрсөтүп коет да. Мына мен азыр там бандитмин деп көрсөтүп эле коюшат. Ойношпойт да. Ошондуктан ошолорду айтыш мүмкүн. Ошолорда эми халтурада анткени база керек да. Любой актерге база керек. Станиславскийден бир серия курстарын окуп же болбосо бир мастерлерден билип алышса эле анан гениалдуу актерлор чыкмак деп ойлойм. Ошо. Кошунан тандабайттагы образыңызга жашоодо өзүңүз менен окшоштук жактары көп, Мен ойча. Жок, андай деле эмес. Бул жакта деген аба эме да. Эми бабник да, мындайча айткандачы. Мен бабник эмесмин. Ошол жайлы окшош эмес, Калгандар окшош болушу мүмкүн эми, бирок тамак бул жакта абай повар, бирок мен тамак жасаган билбейм да. Так жасаган билбейсиз. Анткени эки эжем бар, эки эжем менен илгери жасап, мен үйдө жалгыз калганда вообще ачка эле жата берем мен. Үйдө азыр жеңем жокто дагы өзүңүз жасап. Жок, эми азыр уже эме болуп калды да. Баягы технология өнүгүп, заказ берип койсоң болот, же бир жакка барып баягы гамбургер, шаурма жеп аласың, жасап мындай жок да. Биякта кайсы актер менен эме сиз айтпасыз, азыр айтасыз да баары менен оңой депчи, бирок чынында кайсы актер менен иштеген оңой, анан кайсы актер менен кыйыныраак? Толгонай Арзыкеева менен иштеген аябай оңой. Аябай оңой, анткени ал аябай таланттуу адам. Мен мурда жөн эле ырчыгоо десем, эң биринчиден актриса экен. Ал сценарийди любой моментинен түшүнүп, сразу ойноп берет. Биктур Усенов менен болуш керек, анткени Биктур негизи сценарист. Бул актер азыр аябай жакшы ойноп баштады. Мага жагат. Бирок биринчи сезондо аябай эле оор болчу. Экинчи сезондун кээ бир жактарында оор болчу. Просто мен аны актер катары алганым ошо өзүнүн немесине, өзүнүн образына авторлук жактан көп нерсени кошуп берет да. Мындай балким мынтип сүйлөйт, балким мынтет, тигинтет, баш аябай жакшы иштейт. 3-чү сезондо аны сценарист катары кылып алдым. Мен өзүм эле эмес, дагы балдар менен жазам да. Ошо МК Биктурлар бар чогуу. Ошон үчүн Биктур өзү да аткарат деп ойлойм. Биктур өзү аткарат, еще и кээ бир серияларын ал жазган да. Ошо ойногон жеринен кичине оор, бирок нормально. Жанна, пожалуйста, салфетка ала келчи. Башка камера эмне жүрөт деп постоянно. Ошо. Кандай ойлойсуңбу, биздин кинолор же ушул эле сериалдар Кыргызстандын ичи эле эмес, например, Казакстан сериалдарын бизде көрүшөт, көп көрүшөт. Биздин сериалдарды ошондой эле Казакстанда көрбөйт деп ойлойм да. Биринчиден бизде бир плюс бар. Биздин сериалдардын баары кыргызча. Кыргызча. Казакстанда болсо орусчалашып кеткендиктен орусча тартсаң көрүш мүмкүн. Орусча тартсаң, бирок биздин кыргыздарды көрбөйт. Биздин өзүңдөр байкасаң, орусча вайнерлер жок бизде. Бүт эле кыргызча вайнерлер. Бул деген жакшы нерсе биринчиден.
А бирок ошол эле учурда мисалы үчүн бизнес студия Казакстанга чыгып атат баягы. Замбеты, Гиги шоу сыяктуу. Бул биринчи тепкичти баскандык деген нерсе да. Эгерде кийин тепкичтерди баса берсек, биз деле чыгабыз. Бизде бар да бизде казактар көрүп атпайбы, Гиги шоуну деле көрдү, Замбеттин деле көрүп атышат. Так что жакшы эле, ал жагы деле. Богону орусча тартыш керек. Анан сөгүнгөн сөздөр кошуш керек. Ошол боюнча сөгүнгөн сөздөр боюнча эме болбодубу? Калбай кеше хайп айтычы. Ошол проект боюнча сиздин оюңуз кандай? Мен биринчи эле көргөндө болбой калыпсың го, албетте болбой калыпсыңар деген. Эми туура эмес нерсе да биринчиден. Баягы вайнең, нең дурайын, анан далбан деген сыяктуу нерселерди кошсо болот. Мисалы үчүнчү эми баягы күнүмдүк жашоодо эле, бирок аларды өтө эле шашап кетип атпайбы? Прям өтө эле. Ошондуктан баягы мен аларды колгон деле эмесмин. Сиз башында мурун не жаңылыкты элеңиз го? Не болуп Поднятин студияга өткөт? Башында не жаңылыкта болчубуз, ал Элдос, Тоха, Нурс деген жакшы досторум менен. Анан мен өзүм командам бар, ошот Позитив деп ойноп жүрчүмүн. Позитив менен Ак кеме канча болду? 5-6 жыл мурун болуш керек. Давай чогуу иштейли деп неме бир анда Events KG деп бир чогуу той кылабыз, там КВН көргөзөбүз деп ошондой ачкан болчу. Андан кийин ошо элемди дейт кылабыз деп анан мени ошака чакырышты да. Анткени мен өзүм командам менен неме менен мейли армайм бара берейин деп. Бирок башында чын эле ошо чыгармачылыкты, ошо именно медиа чыгармачылыкты ошо не жаңылыктын балдар менен баштагам. Ошо аларга ыраазымын, эси көрүп атса. Көрөт. Алар көрөт, салам балдар дейм. Диана деген каарман, өзү негизи Айжан Аденова деген кыз аткарат. Жок, кызганбайт. Бигзада көмүп калган өзү. Кызганбай эле келген эле кичине сабап коет. 1-2 күн көйгө ала болуп жатам үйдөн. Бирок нормально, жакшы эле. Көрдүңбү мына? Тарт. Биз 89 жыл колобуз, биз эч кимди монч калчылатпайбыз. На, мо табак бердим могуз. Эмеден кошуна тандабайттан канча Гонорар? Эми ал мисалы эмилий сценарист эмес. Бирок баягы катардагы актерлор деле. Катардагы актерлор кандай десең, мисалы күнүнө 1000 сомдон алгандар бар, күнүнө 1,5 алгандар бар, күнүнө 3000, 5000 алгандар бар. Күнүнө эмес 2-3 күнгө келип $1000 алгандар бар. Ошондуктан катардагы эле актерлор. Ошондо күнүнө $1000 алам деп койсум. Ошо мен да сурайын отургам, ошондо кайсысын сокколду катардагылар? Катардагылар болгондо жанагы айтып атпаймынбы, 1000ден баштап 5000ге чейин алышат катардагы актерлорчу. Ошо катардагылар мели сиздики ошондо кайры болуп калды. Ошондо меники деп койсум эми. 1,5-2-3 Болжол менен ошондой. Анткени мен продюсерлер менен сүйлөшө элекмин. Биринчи сонда аз алгам, экинчи сонда кичине көбүрөөк алгам, үчүнчү сонда деле кичине көбүрөөк алышым мүмкүн. Кыздар алдыңбы? Кайсы кыздар алдың? Ну, айтыңыз, директор келди го, директор. Келдиби? Алдап койдум. Тамаша. Жок, кыйын кыздар. Эми башы. Кинодо эмне кызмат кылам дедиңиз? Эмне директорсуз? Директор картины. Директор картины. Да, канча сиңер жалгыз элесизби? Канча директор бар? Бул административная группа болот, директор картины. Ал группага жок. Директор картины бул жумушу подготовка учурунда болот да көбүнчө. Команданын составын түзөт, командада кимдер болот. Ошол подготовка учурунда кандай иштер болот, ошолорду кылат, бюджет түзөт проектке. Общий канча сериал 3-сезонду канча болду бюджет? Биздики бюджет аягында билинет берсе. Анткени общий азыр жок эсептеп атабыз, бирок андан да көп кетип калышы мүмкүн да. Биринчи, экинчи сезондо да болдуңбу? Биринчи сезондо мен хапушка болгом. Эми экинчи режиссердин жардамчысы. Экинчи сезондо администратор болдум, а үчүнчү сезондо директор картины берди. Экинчи сезондо бюджет канча болду кошунда? Жакшы болду. Өзүңдүн неме гонорарыңа берип атасың канча? За весь сезон. В натуре, если неме болсо, распечатка болсо билинип калат да ошонусу.
Атайын ушу бухгалтерия. Билеткени карасаң таптаза. Ушул жерде. Атайын ушу бухгалтерия сурап. Салам алейкум. Атыңыз кім? Бекболсын, э? Сиз кошуна тандабайттын операторсуз. Оператор. Канчанчы? 3-сезондон баштаппы же бирден баштап? Бирден баштап. Бирден баштап. Бүт сиз тарткансыз. Бүт мен тарткам. Кошуна тандабайт тартып атканда кандай кыйынчылыктар болду? Кайсы актер кыйын? Мону айтайынбы? Могу бала кыйын. Эки баласы бар да. Анан экинчи баласын өзү төрөткөн. Реально факт өзү төрөткөн. Биринчи врачтар эле. Врачты төрөткөн жакпай калып анан өзү төрөткөн да койсун. Короче бул кыйын да. Кыйын. Буга баа берем. Көптү көргөн. Актамакен тарткан оңойбу? Актамайкемен эң оңой актамайкемен. Точно, Бүт баар менен айта бересиң ушинтип. Өрмөк байке актамайке. Кээ бирде ашып калат, кээ бирде жетпей калат, жетип калат. Ар кандай Бул иши гитарада сонун өтөт. Гитараны катышып өтөт. Зарплатасы жетпей калат экен, бияктан алган зарплатасы. Всё, Асхат, братан, уктуңар да. Плюс эки баласы бар. Жардамдашып койгон нормально эле. Вчерашний вечер из подворотни на всё согласен дегендерди катурдайт. Гитара жок. Бир куплет акапелла автоматика. Акапелла, вчерашний вечер из подворотни на всё согласен. Цинг, 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 цинг. Спасаться нечем. И я охотник. И я опасен. Цинг, 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 цинг. И очень скоро, еще минута, и доверяю. И мухоморы. Конечно, круто, но тоже вряд ли. До скорой встречи, моя любовь тебе навечно. До скорой встречи, до скорой встречи. Деп туруп бүттүк э? Все, до скорой встречи. Кайгы багыт досум, биринчиден ынтымак болсун, ошондо сен бактылуу болосуң. Жакшы күндөр алдыда. Мына стор өзүңөр көргөндөй, бүгүн азыр Кошунан Тандабайттын чыгармачылык жамаат актерлорунан, режиссерлордон интервью алдык. Азыр кетип атабыз, курсагыбызды тойгузуп, бизге тамак беришти. Биздин каналга катталыңыздар, лайк басыңыздар жана комментарий жазыңыздар. Сиздер менен мен Азамат Усенов, артист KG. Биздин Кошунан Тандабайттын съемкасына келип интервью алып дегендей, э? Всё. Давайте, жакшы баргыла, э? Жигиттин гүлдөрү. Рахмат сизге. Адабан чектерин.